Эгерде жаңыдан ойгонуп биздин катары кошулган болсоңуз, бул эң туура чечим. Анткени биз азыркы мүнөттөрдө музыкалдуу кылган аракет жасайбыз. Чындыгында эле негизинен мен азыр албетте сөздөн дароо эле ушул мынакей кыймыл өтөбүз, албетте көрсөтөбүз, талантты буюрса таң калтырабыз баарыңыздарды. Андыктан Асель кезек сенде. Алга сен талантыңа биз кезек берели. Студиябызды ажарга көркө бөлүп коногубуз келип калган коногубузду тааныштыра турган болсок, гитарист, ырчы Алиман Кадырова. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Кош келипсиз. Рахмат. Сизде карап билесизби, жанагындай өзгөчө нур чачып турат экенсиз. Билесизби, жанагындай сыртта аба ырайы мындай суук болсо дагы, күн бүкөк болсо дагы, дароо эле мындай жылуу болуп анан жабырап кетет экенсиң. Ошо бүгүн Кудайым буйруп, дагы сиздердин куттуу студияңыздарга келип отурабыз. Эң сонун. Сонун. Алиман, ошол биз тема бүгүн эл аралык кол жазма күнү экен. Дал ошого байланыштуу көрөрмандарыбыз менен талкуу жүргүзүп жаттык эле. Келиңиз ошол талкуубузга сизди да катыштыралы. Негизи эле адамдын кол жазмасынан анын мүнөзүн билүүгө болобу? Мен буга кошулам. Ооба. Демек, кошулам. кандай жазса дал ошого жараша мүнөзү болуп калышы мүмкүн, э? Болуп калышы мүмкүн. Мен айттым кесиптешиме, мен үч түрдө жазам депчи. Кээде сонун кылып тизип, тоголок кылып жазсам, кээде оң жака жыгытып, же болбосо сол жака жыгытып, ар кандай жаза алам да. Демек, ошондо мага кандай мүнөз берилип калышы мүмкүн? Өзгөрмөлүү мүнөз болуп калам. Мисалы мындай болсочу, элестетиңиз, адам көргөн эмесин, бирок сизге мындай тапшырма берилди деп калалы, э? Адамды көрбөй туруп, алгач эле кол жазмасын көрөт экенсиң. Көрсөң мындай шашма жазылган, эптемей, тамгалар ары секирген, бери секирген. Бул ким деп ойлойсуз? Демек, анын ишинен байкаса да болот. Анын мисалы иретсиз, бир ишти мындай аягына чыгарбай, ушундай деп айтса да болот. Сиз кандай жазасыз? Биз сиздин кол жазмаңызды билгибиз келип турат. Мен кол жазмам бат-баттан өзгөрүп турат. Демек, сиз да өзгөрмөй окшойсуз. Мүнөзүм бир калыпта эмес ооба. Ченектеп. Байкаса айымдар ушундай турбайсыздарбы анда, э? Дароо эле. Жок, мырзаларда деле бар, абдан көп. Ооба. Келиңиз анда ошол таңда музыкалдуу кылып, жагымдуу чыгарма менен баштайлы. Көрөрмандарыбыздын арасында Алиман келип калыптыр, колунда гитара, жандуу үн менен бир сергип ойгонолу дегендер аз эмес болсо керек. Анда сизден кайсыл чыгарманы аткарабыз? Жалпы көрүүчүлөргө жакшы маанай тартуулап, шамдуу чыгарма, Шам жагалы деген чыгарманы аткарып турам. Сонун болот, келиңиз. Шам жагабыз. Келчи жаным шам жагалы, үйүбүзгө толтура, көңүл ачып олтуралы, кайгыргандын ордуна. Келчи жаным шам жагалы, ширин сөздөн кеп кылып, ынтымакты ырыскыны үйүбүзгө чакырып, түнү менен таң атканча, шам жагалы та жаганча, жылдыз калбай тараганча, булбул бакта сайраганча, жараткандан бакыт талай сураганча, жараткандан бакыт талай сураганча. Келчи жаным олтуралы, өткөн күндү эскерип, жаштык багына баралы, өзүбүздү жаш сезип, алгач ирет таанышкандай, сурашалы ал жайды, үйүбүзгө кирсин бакыт, чыгып кетсин муң кайгы. Түнү менен таң атканча, шам жагалы та жаганча, жылдыз калбай тараганча, булбул бакта сайраганча, жараткандан бакыт талай сураганча, жараткандан бакыт талай сураганча, жараткандан бакыт талай сураганча. Браво! Азаматсыз. Сонун чыгарма.
өзгөчө мындай байкашымча әсерлі аябай ойго салып романтикалуу чыгармадан кийин анын чын арман анда сонун айтсаңыз. чыгарма үй бүлөлүк бакытка чакырган чыгармалардын катарын толуктайт. Негизи эле Алиман биздин студиябызга келгениңизге мына туура 1 жылдан бери өтүп калыптыр. Дал ошол аралыктын ичинде сизде көптөгөн жаңылыктар болсо керек. Көптөгөн жаңылыктар болду. Айта кетейинби? Албетте. Дегенде ошолордун арасынан эң негизги деген Эң негизгиси баягы сиздер менен келип бөлүшкөн концерт болот деп ушундай болуп аткан концертим болду. Буюрса жакшы өттү. Анан ошо чыгармачылык менен алып урушуп жүрөбүз. Дагы да болсо жаңы клиптерди жаратканыңызга күбө болуп калдык. Жеке эле өзүңүз ырдабастан дуэт чыгармаларды дагы аткарып жүрөсүз. Ооба, дуэт жанакы Ару сезим деген чыгармабызга дуэт ырыска клип тарттырдык. Анан монтажы бүтө элек учурда ал элекпиз, өзүбүз да көрө элекпиз. Анан Жумабек Акбаров деген ошо LFM радиосунун диджеи менен чогуу ырдадык. Жакшы. Анан мен айта кетейин, ар дайым эле ушул мага аябай эле кызык. Айтыңызчы, ушул айымдар көбүрөөк сиздерге жанагындай лирикалык чыгармалар жакын болот экен, романтикалуу, сиздер кыялдаган жашоо көрөт экенсиздер. Алиманга эмне чыгат? Кайсыл жанрдагы музыка чыгат? Биринчи байкы ошо лирикалуу медляк ырлар жакчу. Азыр эми шаңдуу ырлар жагып калды. Эмне себептен? Себеп баягы мындай муңду ырдай берсең жашооңду эле ошого өтүп кетет экен. Анан турушуң эле медляк болуп калат экен. Демек, Өзүңүз да ошо барып калып турбайсызбы? Акырындык менен билинбестен. Бүгүн кичине 1-2 адамдын болсо да көңүлүн көтөрүп, жакшы эфир куруп келейин деп деген максат менен келдим. Шаңдуу чыгармаларды аткаруу менен биргеликте де. Демек, ар дайым жагымдуу музыканы угуп, жашообузду алга сүйрөй турган чыгармаларды угуп жүрсөк, жашообуз дагы ошолдукка бөлүнөт. Ооба. Бул сиздин пикириңиз, Анда көрөрмандарыбызга дагы сизден сонун чыгарма болсун. Макул, бирок бул чыгарма өтө шаңдуу эмес. Кайгылуу да болуп кетчү. Жок, кайгылуу дагы эмес. Эң сонун чыгарма Байо сезим деген чыгарма. Бул көптөн бери ырдалбай жүрөт. Байо сезим артта калып, балалыктан өттүкпү, жан дүйнөмдөн ары таза, табышмагым төктүкпү, ар бир кадам алга карай, суроо менен ташталат, мындан ары бизде дагы ойлончу кез башталат. Күч берчи, кубат бер, кубандырып турайын, кубалашып кумар менен куттуйын курайын. Ак берчи, акыл бер, адал такка коноюн, ат энемден ак эмгегин актагандай болоюн. Өкүнбөймүн кайра кайтып келгеним, себеп ошол сен да мен да эрезеге келгеним. Теңир тилек берсе тег аскага асылдай, акырында бакыт балын баккан жандай асырай. Күч берчи, кубат бер, кубандырып турайын, кубалашып кумар менен куттуйын курайын. Ак берчи, акыл бер, адал такка коноюн, ат энемдин ак эмгегин актагандай Азаматсыз.
үнүңүзгө береке. Негизи бул чыгарма Кайып булак деген кино жаралганда өтө популярдуулукка арткан болчу. Ошол мезгилден бери көп убакытка чейин бир аз ырдалбай жүрдү. Сиздин аткарыңызда сонун болду десек жаңылышпайбыз. Анан дагы менде ушул улай эле суроо бар. Негизи эле биз билесизби ушул ар күнү жумуш башталганда эле ушул көптөгөн убакытты айындара талап кылынат экен да. Анткени сиздер ушул даярданып, мынакей жазанып дегенде, анан кийин ушул көйнөктөрдү тандап айтыңызчы, сизге ушундай образга, мисалы бүгүн даярданган биздин эфирге келгенге канча убакыт талап кылынды? Бул жака келгене 2 саат. Дени Жок, эме даярдыгыма уже 2 саат кетип калды. 2 саат гана кетип калды. Ого. Анткени чындыгында эле мынакей эфирдин сыртынан мен кесиптешим айтып калды. Көйнөктөрүңүз укмуш, айтыңызчы ушул сизге ушундай стиль, албетте өзү билген эле, азыр 21-кылымда стиль деген адамды өзүнө башкаларга тартуулайт, өзүнө мынакей жардама кылат, кандай бир образ менен. Айтыңызчы, сиз ушундай кийим тандоодо кимдер менен мындай кеңешип, балким стилисттер менен дегендей. Азырынча стилисттер менен иштеше элекмин, буюрса иштешем деген оюм бар, бирок азырынча бул өзүм гана табитим болуп атат. Узун көйнөктөрдү жакшы көрөм. Жактырасың. Анан дагы жогоруда айтып калдым кесиптешиңердин. Ушул 2 саат талап кылынат экен депчи. Чындыгында мырзалардын алдында сулуу болуп чыгыш, элдин алдында сулуу болуп чыгыш оңой эмес. Анткени ар дайым сулуу болуп жүрсөк, ийгиликтүү сезимдер жаралат, өзгөчө айымдар. Сахнадагы эфир дагы мына ушундай талаптар болуш керек. Эми албетте, ушундай 2 татынакай кыздын жанында отурсак 2 саат аздыклап болуш керек сиздерге даярданганы. Азаматсыздар. Демек, кайрадан эле суроолор бере беребиз. Суроо бергенден дагы көбүрөөк ушул көрөрмандардын талабына жараша, сөзсүз түрдө өзүң айтып өткөндөй эле дагы бир чыгарма сурангым келип турат. Анткени колуна гитара кармап, анан дагы укмуш үнү менен келген конокторду биз кайра-кайра ырдаткыбыз келет да. Бул көрөрмандардын талабы негизичи. Дагы бир чыгарма сурана алам да. Эмне? Кайсыл чыгарманы карабыз? Мен жалпы көрүүчүлөргө ден соолук каалап, жалпы элибизге аманчылык каалап, ден соолук деген ырды аткарып берейин. Азаматты чыгытат, начар болсо ден соолук, аштык култум ыргытат, начар болсо ден соолук, ханды тактан кулатат, начар болсо ден соолук, о дүйнөгө узатат, начар болсо ден соолук, эң биринчи ден соолук, экинчиден ак жолук, алтын башың сыздап өтөт, начар болсо ден соолук, алтын башың сыздап өтөт, начар болсо ден соолук, ишиң жакшы жүрүшпөйт, начар болсо ден соолук, жүрөм десең жүргүзбөйт, начар болсо ден соолук, буттарыңды жүргүзбөйт, начар болсо ден соолук, сулуу кызды күлгүзбөйт, начар болсо ден соолук, эң биринчи ден соолук, экинчиден ак жолук, алтын башың сыздап өтөт, начар болсо ден соолук, алтын башың сыздап өтөт, начар болсо ден соолук. Акыл менен ойлонуп, кең жүргөнүңден соолук, колуң менен кармашып, саламдашсаң ден соолук, көзүң менен теке карап, байкаганың соолук, тилиң менен сөз айтып, сайраганың соолук, эң биринчиден соолук, экинчиден ак жолук, алтын башың сыздап өтөт, начар болсо ден соолук,
начар болсо ден соолук, адамзатка мен тилеймин узун өмүр ден соолук. Кайрадан эле браво, Азамат. Ар бир эле инсанга сөзсүз түрдө ден соолук берсин, дал ошол ден соолук бар учурда гана жашоодогу ийгиликтер агылып келе берет эмеспи. Эми сиз учурда студентсиз, билебиз, 3-курста окуйсуз. Ал эми окуу жаатында кандай жаңылыктар, өзгөрүүлөр болуп атат? Окуу жаатында жаңылык деле жок экен. Анда Дагы да мындай кылалы, изденүүлөр болуп Алиман, жатат, эгерде жаңылыктар жок болсо, азыр бир аз эс алып турабыз, сөйтүп азырынакей сиз чындыгында мүмкүнчүлүк берели, бир аз эс алабыз. Анткени бизде алдыда эң кызыктуу клиптердин дагы бири бар экен. Клипке кезек берели, андан соң биз менен маектүү улантабыз.